Ассаламу алейкум. Балдар кандайсыздар? Жакшысыздарбы, достор, катталуучулар? Сак саламат аман эсен жүрөсүздарбы? Анжелика менен Борченов мырза КТРде бир байкени талкуулашыптыр. Аябай жаман байке экен, кыскасычы. Бирөөнү ичирип эле түз эфирге 2 миллион аудиторияга чыгарып эле, анан личный видеону урдап чыгарып эле, алар тиги жаап жашырып өзүнө түз чалып, телефон чалып кой айдап атса эле болбой эле бар буза бере турган бир адам жөнүндө талкуу кылышыптыр. Эртең менен ошону жөнөтүштүр, көңүлүм ошого аябай ачылды. Ал айтып коеюн дедим эле, бир эки нерсе айтып коеюн дедим эле. Карга карганын көзүн чукубай деп айтышыптыр да. Карга карганын көзүн чукубай деген ошол экөөнү айтып коеюнчу. Карга карганын көзүн чукубайт деген принцип бул, аны силер шоу бизнестегилерге алып алыпсыңар да, туугандар. Ал шоу бизнес эмес, ал жанагы коррупцияга таандык сөз, коррупцияга таандык кылып айтат. Баягы элди кордоп аткан кордоочуларга багыттап айтат. А сиздер аны болсо биз шоу бизнестеги адамдар карга карганын көзүн чукубаш керек деп ошол сөздү алып алыпсыңар. Карга карганын көзүн чукубайт дегени коррупционер коррупционердин айыбын жашырат, ууру уурунун айыбын жашырат, кылмышкер кылмышкердин айыбын жашырат, жемкор жемкордун айыбын жашырат деген сөз. Ошо маанисин, анча-мынча сөздүн маанисин түшүнүп алып анан талкуулагыла. Гилейген бакыйган КТРде туруп алып анан өзүңөрдү ошол эки сөзгө жабыштырып атасыңар. Туруп алып карга карганын көзүн чукубайт деп коюп. Силер качантан бери ошол коррупционер, жемкор, ууру, кылмышкер болуп калдыңар? Же өзүңөрдү ошол категорияга киргизип алдыңарбы? Кичине анча-мынча сөздүн маанисин, эми тиги Борченов мырза деле ошону айтса болмок. Карга карга көзүн чукубайт деген ал баягы улам тиги кыргыздын салттары жөнүндө, кыргыздын аркы берки сөздөрдүн мааниси жөнүндө айтып келатпайбы? Ошол эки урматый неме дагы айтам. Ошондойду берип атканда кичине сөздүн маанисин туралап кетип жүргүлө да. Элге ошончо чыккандан кийин, жана Шүмшүк байкени жамандагандан кийин туура сөздү колдонуп, акылдуу, жакшы, сыпаттуу, жакшы сөздөрдү колдонуп, сабаттуу, сапаттуу сөздөр менен соккула. Ошентип жайласаңар, анан мындай натыйжа жакшы болот. Бул биринчиден, экинчиден айтып кете турган нерсем, жанагы өзүңүздөр көрдүңүздөрбү, жанагы бардык жерде алкоголдук ичимдиктерди ичүүгө жарнаманы токтоду мыйзам боюнча. Баңгизат, алкоголдук ичимдер, кумарканаларды жарнамалаганга болбойт негизи. Анан эми мисалы сиздердин аудиторияңыздар чоң да. Бирөөңүздөрдүкү миллионго жакын, бирөөңүздөрдүкү 3 миллиондон ашык, да бирөөңүздөрдүкү 2 миллиондон ашык. Анан силер эмне кийим кийсеңер, эл дагы ошол эки кийимди кийгенге аракет кылышат. Силер эмне тамак жесеңиздер, эл дагы ошол тамакты жегенге аракет кылышат. Анан силер арак ичип алып түз эфирге ошол эки миллион, 2 миллион, 3 миллион аудиторияга чыксаңар, эл дагы ойлойт да, анда жакшы экен, мен деле иче берсем болот экен, мен деле сие берсем болот экен, мен деле чече берсем болот экен депчи. Анан ошол сыпатта мен эми айтып койгон, мен эмес тиги атын айткан жоксуңар, ошол байкенин айтып койгону да эми тиги, айланайындар, ичип чыга көрбөгүлө, түз эфирге ичсеңер үйүңөрдө сасып ичип жата бергиле, чычсаңар деле ошол жакта чече бергиле, сийсеңер деле ошол жакта сие бергиле, анын баарын элге көрсөтүп деп айткансыңардыр. Ошол байкеңерден сурап көргүлөчү, ошол Шүмшүк бир байкеңерден ошону эле айтып коеюн дедим эле да. Ошол эле. Барыңыздар сак саламаттуу болуңуздар, аман эсен, жакшылык каалайм. Эметкенде жамандаганда мындай сабаттуу жамандап жүргүлө, макулбу? Ушактаганда дагы мындай жакшы сөздөрдү тандап, билип, маанисин билип туруп анан жамандап жүрсөңөр, ошондо жакшы болот. Эл дейт деп кол чабат.
туурага үйрөнүп